китеп окуган адам жан дүйнөсү бай болсо, ой өрүшү кенен болсо, ал адам көп нерсени кылууга мүмкүн экен деп, келиңиздер анда идея кылабыз деп ушинтип олтуруп, бир адамдан бир эле китеп, мисалы бир айылда 5000 адам бар. Биз болсо ошо тренингтерди өтүп, бияктан агайларды, тренерлерди алып барып өтүп, анан китеп менен кызыктырып аттык. Ошентип анан айылыбызда чоң жыйынтык болгон да. Мисалы ОРТдан алтын сертификат алышкан ошол жердеги. Жылына 120 китеп окуган балдар кыздар чыккан да. Мен деле китеп окубай жүрбөп жүрмүн, мага окшогондор көп экен. Кыргызстанда 1.300.000 окуучу бар. Ооба. Студенттер балким 200.000, 500.000 студент бар. Бирок мага окшоштор көп экен деп. Анан Миллиондо бир эле мен эмес. Миллиондон бир эле мен эмес экенмин. Китеп, эгер китеп да бул бир инструмент да, бул өзү максат эмес. Китеп окуш максатка жетүү үчүн чоң курал да. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн бизде өзгөчө мейман. Кыргызстандагы көптөгөн жакшы өзгөрүүлөрдү алып келген инсандардын бири, бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Бакай Акылбеков байкебиз. Сиз өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз, долбоор жөнүндө айтып кетсеңиз биздин угармандарга. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Эң алгачкы интервьюларга көп эле чыгып жүрөсүз, подкастка биринчи жолу, подкаст форматында. Анан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы экен. Эшикте аябай ысык, сиздердин эмеде, бул жакта салкын экен аябай. Атайын биздин келаткан меймандар үчүн биз сөзсүз түрдө салкын кылып, даярдап турасыздар, атмосфераны жашап коебуз. Атмосфера абдан жакшы. Мен өзүм Нарындан болом, Актал району Коштөбөдөн айылынан болом. Аты жөнүм Бакай Акылбек уулу. Ошо бир адамдан бир китеп деген долбоор бар, ошо негиздөөчүсү болобуз. Өзүм кесибим боюнча медицина тармагында стоматолог болуп, жеке клиникалардын биринде эмгектенем. Анан бир адамдан бир китеп долбоору дегенди биз каяктан баштап калдык? Бул долбоорду студент кезибизде мен өзүм баягы окуучу кезимде көп китеп окубай калганмын да. Китеп окуудан алыс чоңоюп калганбыз. Эмнеге дегенде баягы Советтер Союзунан кийинки калган китепканалар айылыбызда, бүт Кыргызстанда эскирип калган китепканалар, анан орусча адабияттар жалаң. Биз окуй турган китептер жок. Караңгы, жабык, кулп, мустак дегендей. Ошондой болуп чоңойгонбуз. Анан мен университетке студент болуп киргенде аябай кыйналып, окуудан, тилден аксап, ушинтип жүргөн кездеримде анан баягы китеп окуу, китеп менен достошуп калдык. Жакшы адамдар, жакшы чөйрө себеп болуп, анан көбүрөөк китеп окуш керек экен. Китеп окуган адам жан дүйнөсү бай болсо, ой өрүшү кенен болсо, ал адам көп нерсени кылууга мүмкүн экен деп. Анан айылыбыз азыр мен жетишпеген нерселерге биздин окуучулар жетишсин, айылдарда, кыштактарда баштайлы деп. Анан эмне кылабыз? Китеп окутуш керек экен. Бирок биринчи адамга мисалы бир жоого чыгарда, жоону чабарда биринчи колуна кылыч берип, курал жарагын берип туруп анан жоого кетет экен да. Биз жөн эле китеп окуу деп айта бериш менен жакшы сонун китептер, заманбап адабият менен, чет тилдер менен, жакшы китептер менен камсыздабай туруп китеп окуу деп айтканга кыйын экен да. Ошону эме кылып талап кыла албайбыз. Канча семинар тренингтерди өттүк, бирок андан майнап жок да. Семинар тренингтерди өтүп, колуна жакшы китептерди карматып көрсөтүш керек экен да. Ошондо улап адам өз алдынча билим алып, өзүн өнүктүрүп кетүүгө мүмкүн экен да. Ошентип айылыбызда баштаганбыз бул долбоорду. Мындай бир адамга же бай адамгабы, же бир билимдүү адамга деле барып, китеп окуңуз, китепкана ачып бериңиз айылыбызга сонун деп айтсаң оор сезилет экен да. Себеби ага канча китеп керек, канча эме керек. Келиңиздер анда идея кылабыз деп ушинтип олтуруп, бир адамдан бир эле китеп, мисалы бир айылда 5000 адам бар. Ошонун 2000-ден болсо деле бирден жакшы, заманбап, сонун китептерден алып бериңиз, же акчалай бизге акчасын бериңиз. Биз чоң борборлордон алып келип туруп, айылыбызга ачабыз да, айылыбызда сонун кылып 1000 китеп менен китепкана ачканбыз да. 1000 китеп менен. Анан чындап эле биз окубайт деген, изденбейт деген нерсе бекер экен. Биз болсо ошо тренингтерди өтүп, бияктан агайларды, тренерлерди алып барып өтүп, анан китеп менен кызыктырып аттык. Ошентип анан айылыбызда чоң жыйынтык болгон да. Мисалы ОРТдан алтын сертификат алышкан ошол жердеги. Жылына 120 китеп окуган балдар кыздар чыккан да, 120дан 80-90. Анан олимпиадаларды, орундарды багындырышып, ошол алыскы эле айылдан келип, ошондой жакшы жыйынтыктар чыгып, айылдагы элдер, аксакалдар баардыгы китеп окууга аябай сонун жандуу киришкен да.
Анан ушул долбоорду угуп алып, башка айылдарда бизге да Кыргызстан боюнча бир 300дөй айылга китепкана ачылды да ушул. Аябай сонун. Сиз ошондо бул социалдык кыймылыңыз өзүңүздүн муктаждыгыңыздан пайда болуп чыккан продукт. Туура. Сонун. Өзүбүздүн муктаждыктан. Жашоодо негизи көпчүлүк нерсе ошондон келип чыгат го, муктаждыктан. Балким бизде бардыгы жетиштүү болгондо, бардыгы кол астыбызда болгондо ал идея келбейт эле да. Муктаждыктан келип чыкты. Анан бул менин эле муктаждыгым эмес, бүт Кыргызстан ушуга муктаж экен да, бүт Кыргызстан муктаж. Башында ойлодуңуз, бул биздин эле айылда мен элемин депчи. Мен эле. Бирок көбүрөөк уже жайылтып, айтып сүйлөй баштаганда ошондо көрдүңөр. Бир эле менин айылым эмес, мен эмес, мага окшогондор көп экен. Мен деле китеп окубай жүрбөптүрмүн, мага окшогондор көп экен. Кыргызстанда 1 миллион 300 миң окуучу бар. Ооба. Студенттер балким 200 миң, 500 миң студент бар. Бирок мага окшоштор көп экен деп. Анан Миллиондо бир эле мен эмес. Миллиондон бир эле мен эмес экенмин деп, анан кыдырсак Кыргызстанда көп. Бул жагы Баткент, Зардалыга чейин, бул жагы болсо көлдүн түпкө чейин таласты кара бура бүт кыдырганда Кыргызстанда дээрлик мындай акыбалыбыз окшош экен да элдердики. Социалдык биздин абалыбыз, биздин көйгөйлөрүбүз, өзүбүздүн өнүктүрүү, мотивация баарыбыздыкы эле окшош экен да. Ошону кел ошо өнүгүшүнө, жакшы нерсе кыймылдап кетишине шарт түзөлү деп баштаганбыз. Анан жакшы жыйынтыктар болду. Анан бул долбоорду китепканаларда ачылыштар болсо, жалаң ачылыштар менен алек боло турган болсок, кийинки кездерде ошол китепти кантип окутабыз? Анан кантип окуган адам ошондогу окуган нерсесин жашоодо, турмушта ишке ашырыш керек деп анан этап болуп келатабыз да азыркы күндө. Аябай сонун. Ошондо сиздер айттыңыз, биринчи ошо нарында айылыбызда башталды депчи. Кантип сиз жасап жаткан иш-чара башка айылдарга кантип таркап кетти? Анан силер ошо кантип региондорго барып 300 китепкана дедиңиз. Кантип ошол 300 китепкананы силер ачтыңар да? Бул жерден эки нерсе. Биринчиси ошол айылда эффективдүү ишке ашкан да, жана жыйынтык көргөн эл. Экинчиси бул социалдык тармактардын эмеси себебинен. Үчүнчүсү биздин волонтерлордун, ыктыярчылардын күчү менен, жаштардын. Ар бир айылда бизге окшогон мындай жаштар бар да, айылыма эмне кылсам экен, кандай жаңылык болсо эле алып келе калсам деп, Кыргыздын жаштары ушул жагы менен аябай айырмаланат да. Туура. Көп элдерден байкасаңыз керек. Анан мен айылыма кандай жакшы нерсе, анан жаштар барып, бизден тынбай телефон чалып, өзүбүзгө жолуп сурап атты, келиңиз деп атты. Анан биз ошо айылдарын алып барганда элдерди чогултуп алып түшүндүрүп аттык. Бул мындай болот, жол жобосун түшүндүрүп беребиз. Акчалай салым кошсоңуз болот, өзүңүз алып келип берсеңиз болот деп бүт мындай системасын бүт түзүп чыктык. Эмеге жобосун иштеп чыкканбыз дагы. Ошо жөнөтүп атайын видеороликтер тартып, анан социалдык тармактар аркылуу, экинчиси жаштардын күчү менен, үчүнчүсү ошол айылдагы жыйынтыкты көрүп, анан башкалар эме болду да. Азыр бүт Кыргызстан боюнча ишке ашкан, андан сырткары чет өлкөдө дагы. Японияда, Нагоя шаарында кыргыз жаштары, Японияда кыргыз китепканасы деп ачышкан. Ошол жактан Япониянын кайсы шаарында болбосун, Сыңан кылычты же Көгасава же кайсы кыргыз китебин кааласа почта аркылуу окутуп алда иштейт. Ошондо силердин китепканалардагы болгон китептер кайсы тилде? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, мен кичинекей кезинде окуганмын, үйдө китептер бар болчу, бир кичинекей мындайда. Ошол жактар Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуганмын. Кандай болуп эмне окуганымды өзүм билбейм. Бир ошол жайкы каникулда айттым, китеп окуйчу дедим, китепти окудум. Кантип өзүм окуп бүткөнүмдү билбеймин. Андан кийин китеп кармап окуган жокмун да, то есть кыргыз адабиятынчы. Силер ошондо кантип сапаттуу еще китептерди алып келесиңер айылдарга, себеби? Тандабы. Бул элдин өзүнүн баягы талабына жараша болот биринчиден. Экинчиден деңгээлиге жараша болот. Убагында мисалы мындан 20 жыл мурда башкача китептер окулган да Кыргызстандачы. 10 жыл мурда башкача. Мындай жеңил желпи китептер окулган да. Азыр 5 жылдыкта азастан адам окуса табити, анан өзүнүн деңгээлине жараша китептер элдин талабына жараша болот экен. Биринчиден элдин талабы, экинчиден биз жакшы китептерди сунуш кылганга аракет кылышыбыз керек. Бизчи? Кимге? Элге сунушташыбыз керек. Ошол сиз ошо жакшы китепти айталы
бир эң сонун француз жазуучусу жазды дейли да. Француз тилинде. Анан сиз аны кантип элге, то есть биринчи аны которуш керекпи? Ошол процесстерчи кандай Ал жүрөт? негизи ал процесстер биз бардыгын өзүбүз кылбайбыз. Коммуникация болот. Бул жакта басма үйлөр болот. Эл китеп көбүрөөк окуй башташа, басма үйлөр өнүгөт да. Алар өнүксө, анан котормолор башталат. Азыр кыргыз тилинде дээрлик котормолор аябай жакшы жанданды да. Мисалы, француз сиз айтып аткан азыр дүйнө жүзүндөгү мисалы 5 жыл мурда чыккан, 2 жыл мурда чыккан китептерди жапжаңы кыргыз тилинде которуп туруп элге сунуштап атышат. Буга Китепстан деген бар, Жамгыр басма үй деген бар, Бугу пресс деген бар, Тоолор бар, Турар бар, айтор 10 чакты басма үйлөр жанданып, анан басма үйлөр, басмаканалар жанданып, алар даярдап беришет, а биз ошонун арасынан элге эң мыктыларын сунуштайбыз. Анан бизде чектөө жок. Негизинен кыргыз тарыхы, адабияты, анан дүйнөлүк адабият, дүйнөлүк тарых, анан мотивациялык китептер, бизнес боюнча китептер, айтор мындай коомго азыркы заманбап 21-кылымга эң пайдалуу керектүү китеп дегендердин бардыгын эле барып атат да ошол. Сиз мындай менде тажрыйба болгондо, азыр пандемияга чейинки китептер азыркы экономикага актуалдуу эмес. Балким бардыр, бирок баарысы эмес. Себеби пандемиядан кийин бизнес өзгөрдү. Бизнес биз кантип алып жүрөбүз, Мурун мисалы социалдык тармактарга биз көп жүргүзгүчү эмеспиз. Азыр бизнестин көбү онлайн деле кылсак болот. Бул бир. Экинчиден, жасалма интеллект уже чыга баштады. Демек биз азыркы замандын талабы менен кошмо-кош тең кетишибиз керек да. Ошондо силердин кандай планыңар бар? AI, жасалма интеллект, сиз айткандай эле бизнес, анан сиз айткандай эле критикалык ой жүгүртүүлөр да, мотивациялар. Мотивация өзгөрбөйт, бирок талапка жараша, заманга жараша башкача сөздөрдү колдонуш керек да. Себеби биздин жаштар дагы башкача сүйлөйт азырчы. Биз башкача сүйлөйбүз. Башкача сүйлөйт да. Тилибиз башкача, ой жүгүртүүбүз башкача. Ошолордо силер кандай пландар бар? Себеби китепти которуш бул жеңил иш эмес деп ойлойм. Себеби мен Атомдук адаттар деген китепти алып окудум кыргыз тилинде. Аябай жакты, жеңил болду. Мага жеңил болдубу? Тез эле окуп беттим да. Алар менен дагы жолугушуп, аларга рахматымды айткам, себеби кыргызча ошондо мен кыргызча окуган аябай көп болгон экен да. Ошондо сиз азыр менин суроом ошол болду. Келечектеги пландар боюнча, келечектеги пландар биздики негизи биринчиден китепкана, китеп окуу менен камсыз кылуу долбоор да проекти. Экинчиси ошону окутуу, окуу иштери, өзүнө өнүктүрүү, окутуу, жалпы. Баягы китептер барып эле туруп калбаш керек, адам окуш керек, пайдаланыш керек. Ага окутуу боюнча кызыктыруу атайын форматтагы иш-чаралар бар да. Анан үчүнчүсү ошол кылып аткан иштерибизди мындай китепканаларды өнүгүү борборлорун заманбапташтыруу деген нерсе бар да. Ошо элге ылайыктуу кылып, жаштарга ылайыктуу кылып. Мисалы мен ойлойм, биздеги мисалы китепканалар мурда бир ошол доорго ылайыкталып салынган да китепканалар. Ал жака мындай атайын өзүнүн архивтери бар, издешиң керек, ушундай адабияттар турат. Азыр мен ойлойм, китепканалар бул китепкана эле эмес, өнүгүү борборуна айланыш керек да. Ал жерде тил үйрөнүш керек адамдар, коворкинг, маектеше турган жер болуш керек. Ал жер болсо китеп сатып ала тургандагы, окуй турганда жер болуш керек. Кофе иче турган жер болуш керек. Кофе иче турган жер болуш керек. Сөзсүз. Wi-Fi менен. Wi-Fi менен. Чер жазып олтура турган жер болуш керек, айтор. Анан балким эгер кенен болсо, мисалы спорт менен, гимнастика менен алек болуп турган өнүгүү борборлоруна айланыш керек да. Келечекте ошонун баарын кылалы деген оюбуз бар. Ошондо сиздер азыр социалдык кыймылдан социалдык ишкерликке жол алып атыштыр. Ушул жерден анан биз деген бир адамда бир китеп долбоорунун басып өткөн жолун жана алдыдагы максаттарын уктук. Эми көрөрмандарга, окуучуларыбызга түшүндүрүп кетели деп ойлодум эле. Булардын кыймылы, бир адамдан бир китеп кыймылы, бул деген социалдык кыймыл. Неге кыймыл болот, ошону түшүндүрүп бериңизчи. Анан кантип социалдык ишкерликке өтсө болот дегендей бир эки мисал берсеңиз.
мен ошону бул жака ушул жака. бир нетижеден сурайлы. Ошол жакта сурап атам, сизге эмес. Ооба, туура. Бир нетижеден биринчи маалымат алышыбыз керек. Себеби Кыргызстанда социалдык ишкерликке жакын көп долбоорлор бар экен. Анан мен оюмча кыргыздар көбүрөөк социалдык ишкер болууга көп мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм да. Биздин табиятыбызда. көп. Болгону ошол нерсени жайылтыш керек экен, жана ошону биринчи түшүнүүнү алышыбыз керек экен. Туура. Сиз жасап жаткан бул социалдык кыймыл. Социалдык кыймылда сиздер кичинекей коомчулугуңарда кичинекей көйгөйдү көрдүңүз. Бирок ал кичинекей көйгөйдү көрдүңүз, Китеп жетишсиз, балдар окусун, балдар билим алсын депчи. Анан кийин сиз ошондо өзүңүз баштадыңыз, 1-2 адам чогулттуңуз. Келгиле баарыбыз чогуу ушул көйгөйдүн үстүндө иштеп, аларга бир жакшы чечим чыгарып берели, көрсөтүп берели дедиңиз. Анан 3 адам чогулду, баштадыңар, 1 адамдан 1 китеп, сиз айтып бердиңиз, айылга айттык, ушунча акча чогултуш кыйын, бирок 1 адамдан 1 китеп болсо, биз айылда 5000 болсо 3000 чогулта алабыз, 2000 чогулта алабыз деп, кичинекей эле китепканаңарды силер уже толтуруп койдуңар китептер мененчи. Сиз ошондо акча коротподуңар же алдан акча таппадыңар? Так. Акча коротпо. Башында балким бир аз короттук, бирок таппадык, ооба. Жок, себеби бул баарысы айылдын демилгеси болду. Бирөө келип сиздерге демилгелик кылып берди. Ошол эле айылдын жаштары жакшы болушу үчүн үгүттөлгөн иш болду. Сиздер ошо кыймыл. Бул бир эле айылда болду. Нарында, бир айылда. Кудай билет каякта экенчи. Бирок сиздин ишиңиз жөнүндө Зардал укту. Зардалы сиздерди чакырып жатып, келгиле бизге да ушундай инициативаны ачып бергенге жардам бергиле деди. Ошентип сөздөр тарап, сиздин 3 адам баштаган иш чараңар уже кыймылга айланып кетти да. Себеби сиз айттыңыз, 300 китепканабыз бар депчи, айыл аймактарда. Бул уже кыймыл болду. Бир жактан башталып, уже толкун кетти да. Суга жөн турган суга деле колуңарды салсаңар толкундар кетет го, ошондо толкундар кетти, силер кеңейдиңер, азыр чоңоюп жатасыңар. Эми сиз ошону кантип социалдык ишмердүүлүккө айланталы деп жатасыңар да? Ошондо ушуну суроого жооп бериш үчүн биз айтып кетсекпи деп ойлойм да. Сиздер кандай иш-чараларды азыр өткөрүп атасыздар жана кайсыл иш-чараларда акча табып калып атасыздар же таппай элесиздер дегенчи. Социалдык ишкерликте негизинен ар бир кыймылынан же жасап аткан ишинен кандайдыр бир каражат түшсө, ал элге да пайдалуу болсо, анан каражат түшсө, ал социалдык ишкерликке мындай да, социалдык ишмердүүлүк бул бир гана пайда таппаш эмес, бул жакта пайда деле тапсаңыз болот, же 0-0гө түшсөңүз деле болот. 0-0гөчү. Жасадыңыз, болду, бүттү, эч кандай чыгашалар аста же жок. Бизде бир нерсени дагы түшүндүрө кетели, биздин Кыргызстан мамлекет мыйзамында социалдык ишмердүүлүк боюнча эч кандай аныктама жок. Дүйнө жүзү боюнча деле аныктама жок. Дүйнө жүзүндө? Дүйнө жүзүндө деле. Себеби ар ким өзүнүн чегине чейин же өзүнүн талкуусу боюнча ал адам өзүн социалдык ишмердүүлүк менен айта алат. Бирок социалдык ишмердүүлүк болгонго жараша сиз дагы коомчулукта болуп жаткан көйгөйдү чечишиңиз керек. Бул коммерция эмес. Теймудан 10 бутылка заказ бердим, же 10 стакан заказ берип, бул жакка салып, мен элдерге стакан керек экен, алып келип койдум деген эмес. Жок, сиздин жасап жаткан ишиңиздин таасири чоң болуш керек. Сиз жасап жаткан иш, кыймыл, таасири аябай чоң болду да, то есть толкундары аябай көпкө чейин кетти. 1-2 эле айыл эмес, 10 китепкана эмес, 300 китепкана. Демек, сиз жасап жаткан иштин таасири аябай чоң болду, кенен болду. Сиз жасап жаткан социалдык ишмердүүлүк деле таасири чоң болуш керек. Ооба, кийинки ишмердүүлүктөр айтышы мүмкүн, мен деле ишим көп адамга жардам берет. Балким маянасы менен жардам береттир да. Иш деле сиз таап жасап иш ордуларын дагы сиз бересиз. Бирок сиз коомчулукта болуп жаткан бир көйгөй чечесиз. Сиз айттыңыз, айыл аймактарда ошол мотивация бере турган, кичинекей болсо дагы, 5 метр квадрат болсо дагы, макул Wi-Fi болбосун, кафеси болбосун, кофеси. Бирок ошол жака балдар келип дүйнөнү тааный алса, ошол жерденчи сиз кандай деген керемет зор иш жасап жатасыз. Буга чейин эле биз конок болуп кеткен
Зарим айым ошондо деле биз сүйлөштүк да, биз кантип үй бүлөлүк баалуулуктарды канткенде биз балдарды тарбиялайбыз депчи. Алар сөзсүз түрдө Бишкекке келишин кереги жок. Сиз ошол эле жакта да, ошол эле айылга, Зардалыга, зарыл ишиң болбосо Зардалыга не бар дейт. Зардалыга ошол зарыл иш бар. Зардалын балдарын тарбиялаш керек да. Себеби биз деле макулдаштык, коомчулук баланы тарбиялайт депчи. ооба. Ошондо биз ал жака барып, силер өзүңөр окуп үйрөнүп, келечегиңерди кең кыла аласыңар деп ага биз чындап эле жеткизе алсаңыз, сиз дагычы аларды сиздин жасап жаткан ишмердүүлүгүңүз чоңоюп кеңейсе, сиз анда эң мыкты социалдык ишмерсиз айтмакмын мен сиздичи. Бул Бишкекте тууралуу эле телефон чалып андай эмес да. ооба. Сиз адамдар менен сүйлөшүшүңүз керек, көрүшүңүз керек. Алардын чыныгы, оруп жаткан жагын билишиңиз керек да. Сиз деле мисалы үчүн медицина тарабында билим алгансыз, дагы деле иштейсиз ошол жакта. Сиз келип эле ар нерсени чукулай бербейсиз да, кайсы жер экен депчи. Айтат, текшересиз. Көйгөйүн табыш керек. Табыш керек. Диагноз коюш керек. Аныктама. Ооба, диагноз ошондо сиз байкаштырышыңыз керек. Чындап эле ушул көйгөйбү же бул бир-эки адамдын эле көйгөйүбү депчи. Себеби көбүнчөсү биз дагы көр болуп калабыз. Мен азыр бул жерде мага ысык болуп жатат. Демек баарысына ысык деп ойлоп атам да менчи. А негизи чындап эле баарына ысыкпы же салкынбы? Демек биз көбүнчөсү байкоо жасашыбыз керек, байкаштырышыбыз керек. Андан кийин эмпатия деген бар. Эмпатия деген бул адамдардын эмоциясын дагы түшүнүү, алардын басып өткөн жолдорун түшүнүү, ошонун негизинде. Анан кийин биз чечим чыгарабыз, же биз ошол эле көйгөйгө сунуш беребиз. Бирок сунуш менен калбаш керек, биз ал сунушту тестелешибиз керек. Биздин тестирлөөбүз кайра-кайра болуш керек. Аягына чейин биз ошол туура продукту тапмайынчачы, то есть туура чечимди тапмайынча. Ошондой да. Ошондой негизинде сиз социалдык ишмердүүлүккө, ооба бул социалдык ишмердүүлүк деп дагы атай аласыз. Атай алсак болот, Бирок биринчи кадамдар кандай болуп жатат? Азыркы учурдагыбы? Долбоор дагы деле иштеп жатабы? Долбоор дагы деле иштеп атат. Азыр башка жактарда дагы, мисалы Түркияда, Санкт-Петербургда, Москвада биздин мекендештер көпүрөөк жүргөн жактарда дагы ушул долбоор жайылтып атабыз да. Китептерди сиздер жибересиңерби же кандай? Биз да жөнөтөбүз, ал жактан өздөрү да салым кошушат, же бул жакта форматтагыдай эле ишке ашырышат. Ошол жердеги жергиликтүү калк менен. Анан китеп окуу боюнча дагы, окутуу боюнча дагы чоң проектлер бар. Китеп той деген проекти бар. Мисалы. Токтоп турсаңыз да, китепти окутуу деген эмне? Мен түшүнүп жатам эмне экенинчи. Себеби бул жакта угармандар эгер түшүнбөсө, балким сиз айтып беретсиз. Китеп да бул бир инструмент да. Бул өзү максат эмес, китеп окуш. Максатка жетүү үчүн чоң курал да. Китептер эгерде канчалык 100 китепти, 1000 китепти тизип койбо, ал сага жардам бербейт. Эгер анын бетин ачып окубасаң, жана пайдалуусун тандап окубасаң, ал жардам бербейт. Китеп окутуу, ошол китептерди биз жеткирип, биринчи көйгөйдү чечтик. Экинчиси, ошол китептен окуш керек, окуган адам пайдаланыш керек, билимдүү болуш керек, ал коомго пайда алып келиш керек дегендей маселе да. Анан китеп окутуу деген нерсебиз ошол адамдарды китеп окууга чакыруу, үндөө деген максат да. Ошол жана сиз айткандай, ар бир айылга, регионго барып биз тренингтерди өтүп, элдерге ар кандай форматтагы иш-чараларды өтүп, китеп окууга өзүн өнүктүрүүгө чакырабыз да. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Анан китеп той деген проектибиз бар. Бул дагы өзүнчө бир көйгөйдөн келип чыгат да. Китеп той деген. Инициатива, Мисалы сүннөт той деп уккансыз, үйлөнүү той деген бар, бешик той деген бар. Айтор кыргыздар дүйнө жүзүндө той боюнча биринчи орунда турат. Той өткөрүш боюнча, менин оюмча. Казактар ашышы мүмкүн бизден. Негизи той боюнча. Анан бул дагы бир көйгөй болот. Мындай ысырапкерчилик деген көйгөй келип чыгат. Адамдардын убактысы, каражаты, мамиле, көп нерселер баягы чектен ашып кеткен үчүн
Анан ошол той өткөрөм деп адамдар кредит алган учур болот. Ошол нерсеге альтернатива деп мындай китеп той деп проект жазып чыкканбыз да. Бизде мисалы элдерде болсо мисалы филармонияга же аутсага кел, бул жака аутсага студенттер келет да. Ал эми ата энелерди, улгайган адамдарды же университетте окуган адамдарды аутсага кел десең келе алышпайт да. А бирок кыргыздар бардыгы бара турган жер, аймак бул той. Бул той ресторан экен. Анан биз ошол эмен форматы так эле тойдукундай болот. Ырырдалат, манас айтылат. Бирок устукандын ордуна китеп беребиз. Экинчиси кадимкидей эле тамак болот, бирок минимализм ал жерде. Бир ысырапчылык жок. Бир тамак, бир салат, суусундуктар болот. Жана ал агайларыбыз айткандай ашказанды эле эмес, баш казанды дагы тойгуза турган той да биздики. Рух казанды да деп коебуз, жүрөктү дагы. Себеби сахнада эмне болот? Кадимкидей сахналык көрүнүштөр болот, чыгармалардан үзүндүлөр болот. Анан жанагындай жаңы чыккан китептер реклама болот ал жердечи. Жаңы чыккан китептер же котормолорду биз таанытабыз элгечи. Мына могул китеп жаңы чыкты деп. Экинчиси китеп жарманкелери болот, каалоочулар сатып алса болот. Үчүнчүсү ошол адамдар мындай тойду ушундай өткөрсө да болот экен деген аң сезимге мындай төңкөрүш жасоо да. Анан мисалы бир тойду бир адамга мисалы бир тойдо бир 2000-3000 сом коротот болсо керек. Ал эми биздин тойдо болсо ошо 500 сом жетет да бир адамга. 500 сом бул дагы кире турган билетиби же кандай? Кире турган билети, ошол жерде иче турган тамагы, китеби ошонун баары ичинде да. Аябай сонун схема экен, мага жакты. Себеби той топур дегенде элдер сөздөр келет. Бул жакта сиз айткандай эле бир эле курсак эмес, ашказан эмес, баш казандан. Бул жак ошондо социалдык ишмерлик болуп калды. Ошол социалдык ишмердүүлүккө сиз акырындан уже эме баштатасыңар да, өтүп баштап жатасыңар. Себеби силерде структура азырынча жок. Структураны силер чогултуп уже мекеме болушуңа керек. Туура айтасыз. Азыр бизде ошондой болуп келатат да. Мисалы бир тараптан проектлерибизде кыймылдарды көбөйттүк, багыттарын көбөйттүк. Эми ошо мекемелештирүүгө баратабыз да. Мекемелештирүүгө. Бирок мунун баягы өмүрү узак болуш үчүн анан дагы көп адамдарга пайда берип, анан көп көйгөйлөрдү чечиш үчүн бизге ошо туруктуулук керек да. Туруктуулук, бирок ошону биз ким болбосун баарынан сурап, бардыгынын тажрыйбасын алганга аракет кылып атабыз. Бүгүн ошо сиздерден да көп нерсени алып кетейин деп келдим. Аябай сонун. Ошондо достор, мен силерге айта кетейин, социалдык ишмердүүлүк бул бир түндө деле жөн эле төрөлүп калбайт. Сиз кичинекей кыймылды баштап, ошондон кийин акырындан сиз социалдык ишмердүүлүккө өтсөңүз болот. Сиздин аябай туура жолдо басып баратасыз. Себеби иш-чаралар азырынча аз көрүнүп жаткандыр сизге балким. Бирок эртең уже талаптар чоңое баштайт. Себеби сиз дагы көп көрө баштайсыз. Мен азыр мындай кылсам болот экен. Бирок ошонун баарысын сиз структурага киргизишиңиз керек. Структурага. Андан кийин бир айта кетчү нерсе бул жерде социалдык ишмердүүлүктө сиз киреше деле таба аласыз. Тапса болот. Бул жерде эч кандай жок да, болбойт деген сөз жок. Бирок бул сиздин тандооңуз да. Окей, мен бул жөнүндө акча иштеп өзүмө деле маяна алышым керек. Ыктыярчыларга маяна бериш керек. Алар жаштар ооба келет, бирок алар дагы эгер биринчи 10 сомун алса кандай сезимдер пайда болот, Ооба. 100 сомун алсачы, 1000 сомун алсачы аларда кандай мотивациясы да көбөйөт. Мен жакшы иш кылат, мен иштеп жатамын, мен уже айлык ала баштадым дегендей эле. Ошолордун баарысын силер уже структурага киргизишиң керек. Структурага киргизгенден кийин бул уже бухгалтерия, бут баарысы кетет да. Сиз мыйзамдын чегинде баарысын уже туура катташыңыз керек болот. Азыр каттоо дагы болуп жүрүп бүтүп калды да. Ошонун үстүндөбүз азыр. Ооба. Анча-мынча. Бирок мен сиз жасап жаткан ишти сөзсүз түрдө социалдык ишмердүүлүк демекмин. Себеби сиз адамдар көрүп айтып жүргөн көйгөйдү алдыңыздагы жөнөкөй эле кыймыл менен баштадыңыз да. Жасап көрөлүчү. Колуңуздан келсе, келбесе билбейм, силерде кандай ой болгон баштап жатканда? Ошол баягы эме экен да мындай. Жаштык кездин өзүнүн өзгөчөлүгү жана тынчтык айтып атпайсызбы? 20 жаштан 30 жашка чейин тынба депчи. Анан азыр мисалы кийин адам
мындай акылдуу адамдардын деп айтсамбы же интеллектуалдуу адамдардын бир кемчилиги бар деп ойлойм да. Аябай статистика менен, анализ менен, бир тактык менен баягы тобокелчиликтердин баардыгын эске алып ушинтип бир аз коркоктук нерсе келет окшойт деп ойлоп атам да. Бир аз тобокелчи адам ойчул ойлонгуча тобокелчил тоон ашыптыр деп кээде тобокелчил болгон жакшы экен да. Анан себеби мисалы ошол кезде мен ошол долбоорду баштаткан кезде мисалы чөнтөктө бир 30 сом болсо керек эле мисалы. Алда жол кереге дебейсиңби? Алда жол кереге. Алда жол. Самсак акча жетпесе жок. Самсага жетсе жетти, жетпесе жок. Бир аз ачка деле калчубуз. Бирок баштайлы, баштабайлы деген нерсе деле ойго келген жок. Башташ керек болгон. Анан башташ керек. Дагы бир нерсе да. Адамдар баягы жыйынтыктан аябай ойлонушат да, бир нерсе баштар да, жыйынтыгын элестетип алып эле өзүнчө эле бул эле ишти болтуртуп коет. Бул эле ишти болтуртуп коет же болтурбай коет. Болбойт деп коет, анан таштап коет. Анан бир жакшы сөз бар, бир китептен окудум. Көп сонун жакшы иштерди, келечекте боло турган сонун чоң кыймылдарды, социалдык ишкерликтерди же болбосо бир дүйнөнүн өзгөртө турган чоң иштерди адамдын жаман ою эле тосуп коет депчи. Адамдын жаман ою эле жакшы иштерден, көп иштерден тосуп коет деп. Анан бизде болсо ошол мисалы биз азыркы акылымда мен аны кылмак эмесмин да. Ошо чоңоюп калдым дебейсиңер? Чоңоюп калдым. Себеби азыр мен бир нерсе жасарда аябай эле көп ойлоном да. Мисалы көп ойлонуп, көп анализ жүргүзөм. Тактык. Ошол кезде биз эмне кылдык? Кадимкидей жанагындай сумкалар бар го? Дордойдон чаар сумка деп коет. Чаар сумканы ушу Бишкекте маршруткада өзүбүз азыркыдай такси да жок, маршруткада айылдаштарыбыздын ар биринин үйүнө барып чыкканбыз, Бишкектеги үйүнө. Ар бирден акча алып чыкканбыз. Айылда болсо жана ат, эшектерге баягы чананы чиркип алып, ар бир үйдү тыкылдатып кирип чыккан да. Китеп барбы же ага акча бериңиздер деп. Ошонун баардыгын кылып анан бирок бир чарчап келгенде мынтип айтканбыз да, Эрлан Исмаил деген чогуу баштаганбыз энебиз. Анан Табылды Муратбеков деген досубуз бар. Чогуу баштаганбыз. Анан ушул китептерибиз эми окулат болду бекен деп атат да. Бир отуруп ойлонуп калдык чарчагандачы. Ушунча чогулттук экен. Анан ушунун баары окулабы же окулбайбы деп ойлонгондон анан мага бир жакшы ой келди да. Жел биздин айылыбыз мен китеп чогулталы, баардык үй бүлөнү кыймылдаталы, кыймылга алып келели. Биздин айыл эмес, бүт Кыргызстан 6 миллион адам ар бирине тыкылдатып кирип чыгалы дагы ар бири салым кошсун. Ошонун арасынан эч ким окубасын, китепканын ачканда дагы. Окубаса дагы ошонун арасынан эми ошо 1 миллион 300 миң окуучунун арасынан бир эле окуучу бир китепти алып чыгып бери. Ошондон окуп, пайдалуу экенин түшүнүп, ошол 500 бет китептин дагы бир бетинен эле, бир абзацынан эле бир жакшы ой келип өзгөрүп калса, демек биздин мындай максатыбыз ишке ашкан болобу уттуңар деп эң минималдуусун алганбыз да. Бирок көрөсүңөр, Кудай буйрса мындан чоң нерселер болот дегенбиз да. Шүгүр. Сиз айткандай эле айттыңыз го, интеллектуалдуу адамдардын көйгөйү бул аябай көп ойлонуу депчи. Бул аналитикалык ой жүгүртүүлүк. Көрөтүм деп койбойбуз. Аналитикалык ой жүгүртүү, стратегиялык ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү, критикалык ой жүгүртүү, дизайн ой жүгүртүү. Себеби бул ар кандай адам ар кандай ойлонот да. Жаш бала деле бар. Отуруп алып уже эмесин рыстер санай баштайт. А кээпкер бар. Кетет. Эч жака карабайт. Мен айтайын дегеним, баягы акылдуу болгонго баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Адам акылдуу болуш керек. Баарыбыз билим алып, интеллектуал болушубуз керек. Бирок ошол эле учурда тобокелчиликти унутуп койбош керек да. Адамда тобокелчилик дегеним мындай сенин ошол алган билимиң, акылың сени бир мындай тоон ашканга ичте дымак болуп туруш керек да. Көпчүлүк учурда ошол дымакты мындай маалымат менен эле калып кеткен учурлар көп болот да. Айтайын дегеним, туура. Ар бир адам ошол кылган, алган билимин жакшы нерсени ишке ашырууга жумшаш керек дейм. Мен ошол БАУда иштеп жүргөнүмдө студенттерге айтчумун да, коркпогула депчи. Имейл жазгыла, сурагыла. Бул жакта эки эле жооп болот дешим. Эки эле жооп. Ооба же жок. А үчүнчүсү бул сиздердин аракет кылбаганыңар.
Силер жок дегенде ооба же жок деген жоопду албадыңар. Себеби силер ошол өзүңөрдүн тобокелге салбадыңар да, коркуп бир бурчта такалып калдыңар депчи. Аракет кылып көргүлө да, себеби андан башка жооп жок. Жол жок. Жок, ооба. Балким мисалы үчүн мен ушинтип өзүмдүн кичине кезимден сурачумун. Мен ушундай болуп жатат, жардам бере аласың? Мен билбейм, ал адам жардам бере албайбы? Ооба дейт. Таң калып эле каласың, жаккан жак кармалып эле, о Кудайым, ушундай болот бере депчи. Кээде жок дейт. Бирок сынбайсың. Эч нерсе эмес. Ал жок деген сындырбайт сеничи. Силер мисалы үчүн баштадыңар да, сынган жоксуңар, силер кайра наоборот көтөрүлүп кеттиңер да. Көтөрүлдүңөр дагы, андан дагы көбүрөөк тажрыйбаңарды алдыңар. Мисалы үчүн жок дегенде мен өзүмөн сурачумун. Эмнеге ал киши жок деди депчи? Эмнеге? Так, балким мен туура эмес маанайда кармап алгандырмын. Же балким мен туура эмес сөздү колдонгондурмун. Балким билбейм, чындап эле бул адам аябай азыр кыйынчылыкта өтүп жатат. Мен билбей эле келип сурап жатам, талап кылып жатам деген ошондупчу. Анан кийинкиде уже сураардан астын мен байкаштырам биринчиден. Так, тынчтыктан бүгүн жардам сурасам болобу депчи. Балким чынчтык азыр пландары бардыр же өзүнүн жакшы сезбей жаткандыр деп караштырып, сураштырып, биринчи акыбалын билип, андан кийин сураймын. Анан кийин тынчтык өзүнүн маанайына, өзүнүн ошол убактысына жараша жооп берет. Ооба же жок. Ошондой эле да бизнесте делечи, жасап көрүш керек, кол салып көрүш керек. Туура. Эгер аябай муздак болсо чыгып кетесиңер, силерде эч ким бул жерде. Биз элдин сөзүнөн коркобуз. Ооба. Ушунчалык коркот экенбиз биздин муундачы, силердин муунуңарда билбейм, бирок биздин муунда ушунчалык каныбызга сиңип калган экен, эл эмне дейт. Эгер мен азыр чоң машинада жүрүп автобуска отуруп калсам, эл эмне дейт. Мен чуркап баратып азыр деп чоң там салып үйүмө алдырып койсом, эл эмне дейт. Той бербей эле сүйгөнүмө жетсем эмне дейт. Той бербей койсомчу. Кредит албай койсоң эмне дейт. Ошондой да. То есть эл өзүндө элек жок. Эл өзүндө эл сүйлөй берет, айтат го, эл сүйлөмө ит үрө бериптир, кербен жүрө бериптир дегендей эле. Мен өзүм дагы айтмакмын да, өзүмө деле айтамын мен. Бул эле силерге эмес, же студенттериме эмес, өзүмө деле айтамын. Жасап көр. Ооба. Эртең бар, сураштыр. Жок болсо жок. Балким башка идея келеттир. Ошентип атып мага деле көптөгөн идеялар келген да. Сизге деле ушу ишенем да, силерге делечи болбоду же бир иш чараны жасап көрдүңөр, ал болбой калды же бир иш чараны жасап баратып, балким өзгөрүп кеткендир. Ошондой убакыттар сизде болду беле? Ойлонуңар, ушундай иш чара кылсак азыр бизде ийгиликтүү болобуз депчи, бирок жарым жолдо ошол силердин идеяңар өзгөрдү. Болду беле сиздерде ошондой? Көп эле болот го, көп эле болот андай ойлор. Кээде баягы эме да, негизи максатты бийик коесуң. Максатты коюш керек, анан максатты кээде максатты деле өзгөртөсүң, бирок көбүрөөк учурда бараткан жол өзгөрөт да, метод өзгөртүш керек. Максат бирөө болот, ал эми бара турган жолун өзгөртүш керек. Биз болсо бир жол менен барып көрөбүз. Ал болбой калса, кайрылып артка кетип калабыз да. Жок, башка жолдор, миллиондогон жолдор бар. Ошондой жолдор бар. Анан ал сыяктуу нерселер көп эле болгон. Мисалы, мен кайсына? Мисалы, кесибимде деле ошондой эме болгон да меники. Мен искусство жагына даярданып келгем да өзүм. Санат боюнча. Санат кыргызча, искусство санат экен. Санат жагына даярданып, мисалы, мен келгем. Анан ойлор өзгөрдү жолдон. Жолдон келатып. Бирок кылып көрөйүн дедим. Орто жолдо, Орто жолдо 10 мүнөттө. 10 мүнөттүк ушундай подкастта өзгөрдү да. Подкастта маекте турат. Бизде подкаст эсе мындай башкача элес, негизи маек да. Ушундай маек. Аны дагы бир мындай ылайдын үстүндө там салып бирөөгө жардамдашып болуп туруп, ошол жерде бир адам менен маек болуп атып, 10 мүнөттүн ичинде мен кесибимди өзгөртүп жибергем. Санаты мен сүрөтчү болгум келчү, ошого даярдангам, эч болбоду дегенде дизайнер болмокмун. Болбосо архитектор болмокмун. Анан ошого мен 7-8 жыл даярдангам. Айылдан болгон эмеге сүрөттөр тарчыгып даярданып, ал тургай бул сүрөт академиясына дагы өткөм да. Почти өтүп даяр, ал жакка колледжине баарына даяр болчумун. Анан мага 10 мүнөттүн ичинде ой өзгөргөн да мага, акыркы чечимдер.
ошентип анан экзаменге барарда же тиги орт тапшырарда мен дароо башка сабактарды тандап 10 мүнөттүк ой мени өзгөрткөн да. Бирок сиз айткандай кылып көрүш керек экен. Кыйынчылык учур болду. Бирок ага дагы мынтип аракетин кылып көрдүк. Бирок кылса болот экен деген сөз да. Бирок мисалы мен азыр эгерде ошол искусствону, сүрөтчүлүктү же чыгармачылыкты кылам десем, азыр деле кылсам болот. Ал деле мындай алыс качып кеткен жок да. Аракет кылсам азыр да болот. Ошон үчүн жаштарга айтарыбыз ошондой да. Биздин замандаштарга айтарыбыз, максаттарды бийик коюп туруп, анан миллиондогон жолдор бар да, кылып көрүш керек деген ой. Аябай кызыктуу подкаст болду. Келип бергениңиздерге рахмат. Аябай сонун маек курдук, мага жакты. Сиздин иштериңизге ийгилик, жасап жаткан долбооруңуз дагы ийгиликтүү болсун. Балким биздин угармандарыбыз дагы сиздин жасап жаткан кыймылыңызга чогуу кошулуп толкунга. Ооба. Анан уже сиздин кыймылыңыз социалдык ишмердүүлүккө айланып кетет деген үмүттөмүн мен. Чоң рахмат. Чоң ийгилик сиздин ишиңизге. Сиздерге дагы. Германдарга чоң ыраазычылык келтиребиз. Келип бергениңизге ушуну бүтүп дейм.